Эфирде түшкү жаңылыктар, студияда Элина Черномазова. Саламатсыздарбы? Түркиянын ТИКАК программасынын алкагында салынып жаткан Бишкектеги муниципалдык оорукананын курулуш иштери 80%га аяктап калды. Ушул күндөрү имараттын ичин жасалгалоо иштери аткарылып жатат. Саламаттык сактоо тармагында мындай оорукана Борбор Азия чөлкөмүндө жок деп билдирет. 12.000 чарчы метр аянтты элеген жаңы оорукананын ичинде дүйнөлүк стандартка шайкеш келчү жабдуулар коюлуп, баары автоматташтырылган система менен иштейт. Түркия курулуш иштеринен тышкары бардык жабдууларды белек катары берип, адистерди окутуп, кыргыз дарыгерлери баарын өздөштүргүчө 5 жыл көзөмөл жүргүзөт. 100% каражат жана жабдуулар грант түрүндө келген. Бул Кыргызстандагы биринчи ал эми биз Орто Азия десек, Орто Азиядагы биринчи заманбап бүткүл тармак боюнча. Жада калса абаландыруу, кириш-чыгышы, операциялардын акыбалы дегенде бүткүл дүйнөлүк стандартта коюлган биринчи борбор болот. Ыйман адеп жана маданият жылына карата Казакстандын залкар жазуучусу, акын, драматург Сабит Досанов Ишиналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин студенттери менен жолугушту. Иш-чара Ыйман фондунун интеллектуалдык инвестиция долбоорунун алкагында уюштурулуп, адабият жаатындагы чыгармачыл инсандар чакырылган. Жолугушууда кыргыз-казак достугу тууралуу кенен сөз болду. Сабит Досанов ынтымак, биримдикти бекемдеген чыгармалар тууралуу баяндап, жаштардын суроолоруна жооп берди. Бул кишиге Чыңгыз Айтматов, Сергей Михалков сыяктуу инсандар аябай басым берген. Ошондой эле Шолохов, Есенин, ошондой эле Шукшин атындагы сыйлыктардын ээси экен. Ошентип быйыл ыйман, адеп, маданиятчыл болгондон кийин жаштарыбызга руханий жактан, акыл эс жактан, интеллектуал жактан инвестиция кылышыбыз керек. Бул инсандар атайын келип отурат. Булардын ар бир кеп кеңешин угуш бизге бир чоң байлык. Ошон үчүн ушул жылга карата уюштурулган эл аралык иштерибиздин бири ушул болду. Кыргыз эли илгертеден эле бөбөктүн каз-каза турушу, баса башташы үчүн абдан камкордук көрүшкөн. Чоң ата, чоң эне, ата-энелер баланын баса баштагына кубанып, тушоо кесүү тоюн өткөрүшкөн. Жастын келиши менен жакшылыктан үмүт кылып, жакындарды чогултуп, бата алган байыртадан келе жаткан салттын бир көрүнүшкү кийинки материалда. Кыргыздар тушоо кесүү тоюн өткөрүүгө атайын даярданышкан. Той салт боюнча көктөмдө жаратылыш ойгонуп, жаңы жашоо башталышына туш келет. Ушундай салтуулаган Максат Төлбашевдин үй бүлөсү күн менен түн теңелген Нооруздун алдында өткөрүп, уулу Исмайылдын тушоосун кесишти. Исмайылдын тушоосун кесүүгө коңшулардын балдары, чоңдор өзүнчө чуркап, Марага биринчи келгени бөбөктүн бутунда байланган жипти кести. Марага алгач жеткендер менен бирге жарышып чуркагандардын баарына белектер берилип, эркектерге калпак кийгизилди. Жас жарыш дегенде ошо мындай бир баламдын тушоосун кесип, досторумду, туугандарымды чакырып, ошо жаз алдында ошо баламдын жакшылыгына чакырып атам, тушоо той берип. Кыргыз элибизде жалаң жакшылык болсун, ушу жаштар умуркайларга ден соолук берсин, элибизге ынтымак. Жакшылыктан үмүт кылган үй бүлө ырымдап, кой союп, бата алып келгендерге кыргыздын салттуу оюндарын уюштурду. Атайын Токтогулдан келдик. Ушу дайым жакшылыктарына күбө болуп жүрөр эле достору. Уулунун келечегинин жакшы болуусун тилеген ата-эне жакшылыгына дасторкон жайып, туугандарын жана досторун чакырган. Илгертен бери келе жаткан кыргыздын салты боюнча тушоо кесүү, бала чоңойгондо баланын жолу ачык болсун, бала тез басып кетсин, жыгылбасын, келечекте жолу ачык болсун деп илгертен ырымдап келген. Ошол салт боюнча биздин баламдын неберемдин тушоосун кесип жатабыз. Кыргыздар байыртан келе жаткан баалуу салттарынын бири тушоо тойду тар жана кенен чөйрөдө шартына мүмкүнчүлүгүнө жараша өткөрүп келишет. Башкысы койгон тилек максаттар орундалсын дешет. Бурулай Пусурманкулова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук биринчи канал. СССРдин эмгек сиңирген артисти, кыргыз эл баатыры, театр жана кино актрисасы Сабира Күмүшалиеваны көзү тирүү болгондо
быйыл 100 жашка чыкмак. Кыргыз маданиятына ат көтөргүс кызмат өтөгөн Сабира Гүмүшалиеваны кыргыз искусствосунун көрүнүктүү инсандары эскеришип, аларча көрүстөнүнө барып гүл коюшту. Кыргыз театрынын умайенеси атыккан актриса атайын актерлук билим албаса да, табигый жөндөмү, тубаса таланты менен кичинекей эпизоддук образдарды жаркыратып ачып бергендиктен кичинекей ролдордун чоң актрисасы деген ары жөнөкөй, ары таамай баага татыган. Гүмүшалиева 2007 жылы 14 сентябрда 92 жашында көз жумган. Бүгүн кыргыз маданиятын түптөгөндөрдүн бири, кыргыз маданиятынын 30 жылдардан бери курулган үйү болсо, ошол үйдүн алтын ууктарынын бири, түркүктөрүнүн бири мына Сабира Гүмүшалиева эжебиз 100гө толуп отурат. Сабира Гүмүшалиева эжебиз бир кыргыз маданиятынын романтикалуу бир доорундагы, абдан өсүп өнүгүп аткан доорундагы бир чоң мектебин бүткөн мыкты таланттуу адамдардын бири катары эсибизде калды. Жакында эле Нарын шаарында пайдаланууга берилген муз сарайы кыска мөөнөттүн аралыгында эле жергиликтүү балдар менен кыздардын сүйүктүү жайына айланды. Азыр бул жерде хоккей менен бирге эле буга чейин Теңир Тоо жергесинде практикаланбаган музда көркөм тебүү секциясы да иштөөдө. Азырынча андагы 50дөй өспүрүм алгачкы киришүү сабактарын өздөштүрүп, конькиге кадыресе туруп калышты. Андыктан келерки 2 жумада кийин атайын коңшулаш Казакстандан келүүчү машыктыруучунун ишин кошумча түйшүксүз башталанмакчы. Аны менен түзүлгөн келишимге ылайык, нарындык өспүрүмдөрдүн 3 жылга чейин музда көркөм тебүүнүн сырларын үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой эле мыктыларын ар кандай эл аралык турнирлерге катышыруу жагы да каралган. Адистердин пикирлеринде муз сарайдагы аян сапаты жана жасалгасы боюнча бардык талаптарга жооп берет. Я думаю, что здесь дети, они большим очень потенциалом. Нарын өтө эле суук болгондуктанбы? Айтор бул жердегилер спорттун кышкы түрлөрүнө абдан жакын экен. Ушундан болсо керек. Менин бул жердеги ишим дароо эле шыдыр башталды. Ал эми муз сарайы сапаты жана стандарты боюнча биздин казакстандыкынан да кем калышпайт. Жадагасы айрым жактары Канададагы хоккей аянттарындай эле экен. Демек эртеби кечпи бул жерден чемпиондордун өсүп чыгаарына ишеним бар. Кыргызстандык жаштай боксчулар дүйнө чемпиондугунда 8 медалга ээ болду. Таиландда өткөн өспүрүмдөр арасында таймашта мекендештерибиз 2 алтын, 4 күмүш, 2 коло медаль менен кайып келишти. Дүйнө биринчилигине 42 өлкөнүн мушкерлери катышкан. Таймаш биринчи бой оор өттү. Анан кийин экинчисинде рингке кичине көнгөндөн кийин жеңилирээк болду экинчини. Экинчи атандашым Испаниядан болчу. Эң биринчи түркүбүзгө агайыбыз болду. Ата-энем ушу мени дайыма колдоп жүрүп, анан досторум сен утасың ушу мага ишенген адамдар да. Өткөн жумада Нарын шаарында самбо боюнча облустагы укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин арасында биринчилик өткөрүлдү. Күч сынашуулар 5 салмак категориясында жүрүп, ар бир беттешүү күйөрмандардын кызыгууларын жаратты. 2 күнгө созулган бул мелдеште татамиге чыгышкан бардык коомдук тартип сакчылар мыкты даярдыктарын көрсө алышты. Антсе да алардын өз ара кармаштырындагы Нарын облусунда ички иштер башкармалыгынын Актала, Кочкор, Нарын райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн самбисттери айырмаланышып, ошого жараша баш байге үчүн күрөшүү да алардын ортосунда болду. Натыйжада 62 килограммда салмакта Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Сарылбек уулу Сагынбек, 68 килограмм салмакта Актаалалык чебер Элчебек уулу Эрнест, 74 килограмм салмакта Нарын районунун самбисти Тагай Токтоналиев, 82 килограммда Кочкорлук атлет Марат уулу Азамат жана 90 килограммдык оор салмакта категориясында Ат Башы районунун наамысына талашкан Токтоналы уулу Жеңишбек биринчи орундарга көтөрүлүшкөн. Кийин ошол жактан биринчи месттен алган балбандарыбызды республикалык деңгээлдеги самбого алып кетебиз буюрса. Сиздер жаңылыктардын түшкү топтому менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.